Жибек Куланбаева бул жөнөкөй эле теннис ойногон кыз. Пока что Азырынча чоң жетишкендиктер жок, бирок буйруса болот. будут, дай бог. Если ты что-то делаешь, Менин принцибим эгер бир ишти баштасаң, аны эң мыкты деңгээлде жаса. Ар бир жолу кортко чыкканда өзүмдү толук арнап, 100% күчүмдү жумшаганга аракет кылам. наверное, самый такой. Эң кыйын учур өзүңдөн чоң ийгилик күтүп, бирок ал ишке ашпай калган учур. Азыр атаандаштык кыйла күчтү, корттор көбөйдү, мүмкүнчүлүктөр артты. Казакстандан чыккан оюнчулардын саны да өсүүдө. Сен өзүң үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн намысын коргоп жаткандагы сезимди сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Бул талыкпас эмгек жана чексиз машыгуу. Эгер максаттың айкын болсо, ошол жетиштүү. Для меня Олимпийские игры, конечно, это Мен үчүн Олимпиада оюндары эң чоң кыял. Ал жака тандоодон өтүүнүн өзү эле ар бир спортчу үчүн зор жетишкендик. даже это большой, мне кажется, успех для любого спортсмена. Казакстандын чоң теннисинде көп жылдар бою дүйнөгө сыймык тартуулай турган каармандарды издеп келишкен. Бир учурда чет өлкөдөн келечектүү оюнчуларды чакыруу стратегиясы колдонулуп, ал өзүн толук актаган. Казакстандын желеги астында чоң ысымдар чыгып, жеңиштер жаралды. Бирок азыр багыт өзгөрдү. Эми каармандар өлкө ичинде тарбиялана баштады. Бара-бара күчтөнүп жаткан система жаңы муундагы оюнчуларды чыгарууда. Куруу бадаларсыз, кепилденген жеңиштерсиз, бирок күн сайын сыналган мүнөз менен. Ошол оюнчулардын бири Жибек Куланбаева. Она всегда была перспективная, то есть и по юниорам хорошо играла, то есть мы начинаем смотреть на всех с возраста. Ал дайыма келечектүү оюнчу болгон. Жаштар арасында да жакшы ойногон. Биз оюнчуларды 13-14 жашынан баштап байкай баштайбыз. Ал ошол кезде эле мыкты жыйынтыктарды көрсөтчү. Кесипкөй деңгээлге өткөндө да потенциалы жогору экенин көрүнүп турду. Максаттуулугу жана эмгекчилдиги профессионалдык спортто абдан маанилүү. Ал бир нече жылдан бери улуттук курамада ойнойт. Бул ага болгон ишенимди көрсөтөт. Биз анын дагы да жогорку көрсөтүүлөрүнө ишенебиз. Мы рассчитываем на нее и верим, что она может подняться еще выше. Вы знаете, Жибек очень характерная девушка. Жибек мүнөзү абдан күчтүү кыз. Ал өзүнүн эмгеги жана жеңишке болгон каалоосу менен тоскоолдуктарды жеңүүгө аракет кылып келет. Азыр биз физикалык даярдыкка өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Дене массасын көбөйтүү керек. Айрым жактарын жакшыртуу зарыл. Учурда ушул багытта иш алып барып жатабыз жана алдыбызга койгон максаттарды ишке ашырууга аракет кылабыз. Вот сейчас этот вопрос решаем как раз и попытаемся сделать свои задачи решить. Жибек Куланбаева Казакстандын улуттук курама командасынын оюнчусу. Ал дүйнөлүк теннистин элитасына жетүүнү көздөйт. Учурда Жибек FETA рейтингинде 419-орунда турат. Бул жөнөкөй көрсөткүч сезилгени менен тизмедеги 1200 спортчунун арасында ар бир орун миңдеген сааттык эмгектин натыйжасы. Эксперттер анын ITF турнирлериндеги 40тан ашык жеңишин феноменалдуу деп баалашат. Преимущество в том, что она очень стабильная, очень выносливая. Анын артыкчылыгы туруктуулугу жана чыдамкайлыгында. Ал топурактуу кортто ойногонду жакшы көрөт. Эми эмнени жакшыртуу керек? Оюндо ар түрдүүлүгүн көбөйтүү жана сыйгалак жерлерде ойноону жакшыртуу керек. Азыр машыктыруучу ушул багытта иштеп жатат. Менимче келечекте ал оюн ылдамдыгын жана активдүүлүгүн арттырып, рейтингде дагы жогорулай алат. В будущем она может прибавить за счет того, что будет быстрее играть, активнее, вот, и это поможет ей подняться в рейтинге. Что
чтобы стать хорошим спортсменом, теннисистом в частности. Это... Жакшы спортчу, айрыкча теннисчи болуу үчүн көп факторлор биригиши керек. Сиз айткандай психологиялык жактан туруктуу болушу керек, ошондой эле физикалык жактан да. Анткени бул өтө оор спорт түрү. Көп кыймылдашы керек, көп чуркоо керек. Кошумча фитнес менен да машыгуу зарыл. Ошондой эле техникалык жактан да бул спорт оңой эмес. Кыймылдаткычтардын түрү абдан көп. Жакшы оюнчу болуу үчүн ушул нерселердин баары биригип комплекстүү түрдө өнүгүшү керек. Должно как-то соединиться и получиться. Профессиональный спорт — это в целом сложно, понимаете? Здесь конкуренция очень большая, и поэтому... Профессионалдык спорт бул негизи эле кыйын. Бул жерде атаандаштык абдан күчтүү. Ошондуктан ар бир спортчунун күчтүү жана алсыз жактары болот. Жибекте да ошондой. Айрым жактары башкаларга караганда алсызыраак, бирок күчтүү жактары да бар. Машыктыруучулар бул багытта иштеп жатышат. Мен да алар менен байланышып турам. Келечекте бул жактары жакшырганда ал өзүн ишенимдүү сезе баштайт деп ойлойм. Бирок мындай нерселер дароо эле оңолуп кетпейт. Убакыт талап кылынат. Будет увереннее себя чувствовать, когда это начнет получаться. Но когда работаешь над этим, не всегда это получается сразу, сиюминутно. Вот, поэтому требуется время. Бывает такая, можно сказать, агрессия, наверное, на корте именно на себя. Это... Кээде кортто өзүмө мындайча айтканда ачуулануу болот. Муну балким бардык теннисчилер түшүнөт. Кээде сен каалаган нерсең чыкпай калат. Кечээ баары жакшы болуп жаткандай сезилет. Ал эми бүгүн эмнеге болбой жатат деп ойлойсуң. Мындай учурлар менен күрөшүүгө туура келет. Анткени ар бир күн ар башка. Биз күнүнө миңдеген сокку жасайбыз. Алардын баары идеалдуу ойноо мүмкүн эмес. Эң кыйын учур өзүңдөн бир нерсе күтүп, бирок ал ишке ашпай калган учур. Ожидаешь чего-то от себя и не получается. Современный теннис уже перестал быть... Азыркы заманбап теннис бир эле факторго көз каранды эмес. Акыркы 10 жылдыктарда бардык нерсе маанилүү болуп калды. Оюнда сөзсүз сенин күчтүү куралың болушу керек. Бирок жогорку деңгээлде бардык сапаттар физикалык, техникалык жана психологиялык тең өнүккөн болушу зарыл. Ошондуктан бир гана нерсени бөлүп көрсөтүү кыйын. Азыр биз физикалык даярдыкты жакшыртып, анын күчтүү жактарын өнүктүрүп жатабыз. Ошол куралдарды түзүүгө иштеп жатабыз. Алар менен ал жеңишке жете алат. Как раз которыми она может выигрывать. Мы работаем по всем направлениям, потому что это здесь, если ты становишься сильнее физически, то ты становишься сильнее и психологически, потому что ты Биз бардык багыттар боюнча иштеп жатабыз. Физикалык жактан күчтүү болсоң, психологиялык жактан да бекем болосуң. Сен узагыраак ойной алаарыңа, топко тез жетериңе ишенесиң. Ар бир оюнчунун өзүнүн жеке планы бар. Фитнес машыктыруучу менен да, теннис машыктыруучу менен да алар биргелешип иштешет. Жибек жакында эле жаракат алып калган, ошондуктан ал бир нече айга оюндан четтеп калды. Азыр ал кайра жакшы формага келүү үчүн бардык багытта иштеп жатат. Жакында баштала турган алгачкы турнирлерде жакшы жыйынтык көрсөтүү үчүн даярданып жатат. в хорошей форме и показывать там достойные результаты на турнирах, на первых турнирах, которые вот она сейчас уже скоро будет играть. Поэтому в данный момент работа на всем идет. Профессионалдык спортто дээрлик баары утулат. Атүгүл эң күчтүүлөр да. Бул жерде жеңилүү, кесиптин бир бөлүгү жана өнүгүүнүн ажырагыс баскычы. Оюнчулар өз каталарынан сабак алып, акырындап рейтингге жогорулайт. Мансаптын баштапкы баскычтарында жеңилүүлөр дайыма жеңиштерден көп болот.
Ну, ментально, конечно, после, допустим, обидного поражения, ну, всегда, конечно... Албетте, психологиялык жактан айрыкча оор жеңилүүдөн кийин аны кабыл алуу дайыма кыйын. Ал күн бир аз кайгылуу өтөт десек болот. Бирок мүмкүнчүлүк болсо дароо эле алаксыганга аракет кылам. Бир күн теннистен эс алып шаарды сейилдеп, даамдуу тамак жеп, дем алып келем. Андан кийин кайра иш башталат. Оюнга анализ жасалат, мелдеш талданат. Эмне туура эмес болгонун карап чыгып, кийинки оюнда ошолорду жакшыртууга аракет кылам. Как бы пытаешься улучшить какие-то действия, которые не получались на матче, ну и выполнить их на следующем матче. Конечно, любое поражение – это Албетте, ар бир жеңилүү көңүлдү түшүрөт. Бирок жибек жетиштүү деңгээлде чоңоюп, жеңилүүдөн кийин туура анализ жасоону үйрөнгөн. Ал машыктыруучусу менен сүйлөшүп, эмне жетишпей калганын талкуулайт. Ошонун негизинде алдыга жылууга, машыгууну улантууга, ички шыктануу пайда болот. Теннис өзгөчө спорт. Бул жерде дээрлик ар жума сайын утулуп каласың. Сен чейрек финалга же жарым финалга чейин жетсең да, акырында утулсаң, демек утулдуң. Бирок ошол убакка чейин бир нече оюнду уткан болосуң. Жалпы статистиканы карасак, кээ бир оюнчулар бир жыл бою турнир утпай коюшу мүмкүн. Бирок рейтингде көтөрүлөт, анткени алар дайыма финалга жакын баскычтарга чейин жетишет. Ошондуктан ар бир жеңилүүгө туура мамиле кылуу керек. Анда көбүрөөк сабак алуу зарыл. Анткени теннисте жеңилүүлөр көп болот. продвинулись в рейтинге, потому что они были постоянно восьмерки в полуфинале, но это говорит о том, что они проигрывали на этой же неделе. Поэтому здесь к каждому проигрышу нужно относиться правильно, то есть и больше учиться от проигрышей, потому что проигрышей в теннисе очень много. Теннис индивидуалдуу спорт түрү катары кабыл алынат. Бирок жуптук тенниста бар. Жибек анда да ойнойт. Жалгыз ойноодо оюнчу көбүнчө өзү үчүн жооп берет. Ал эми жупта өнүктөшүңдү колдоп, бирге аракеттенүү маанилүү. Жибектин жеке күчүн командалык оюн менен айкалыштыра билиши аны корутто универсалдуу оюнчу кылат. Психологическая разница есть все-таки, потому что, ну, все теннисисты, наверное, Психологиялык жактан айырма бар. Анткени көпчүлүк теннисчилер бул спортту жалгыз ойной турган түр катары кабыл алышат. Сен өзүң үчүн гана ойнойсуң. Ал эми жупта ойногондо бир жагынан жоопкерчилик көбөйөт. Бирок экинчи жагынан сен жалгыз эмессиң. Жаныңда өнүктөшүң бар. Бул психологиялык жактан жеңил жана көңүлдүү болот. состояние как бы немного повеселее становится. Ну да, с одной стороны, как бы немного больше ответственности, с другой стороны, как бы... Мен көбүнчө ар башка өнүктөштөр менен жупта ойнойм. Албетте, бири-бириңди түшүнүү үчүн убакыт керек. Бирок матч учурунда эле бири-бириңе ылайыкташып кетесиң. Жалпысынан бул абдан жакшы тажрыйба берет. Ну, как бы узнать друг друга получше. Ну, в любом случае, как бы находишь подход уже во время матча и как бы... Ну, в основном хороший опыт. Жибек Куланбаева теннис ракетасын алгач 6 жашында колуна алган. Ал убакыттагы казакстандык теннис менен азыркы теннис эки башка түшүнүк. Азыр инфраструктурада, даярдоо системасы да, атаандаштык деңгээли да таптакыр өзгөргөн. Бүгүнкү күндө казакстандык чоң теннис тууралуу дүйнөдө айтып, аны эсепке ала башташты. Да, конечно, особенно в этом году. Ооба, акыркы жылдары айрыкча ушул жылы Казакстан тууралуу көптөр билет. Бул Елена Рыбкина, Александр Бублик сыяктуу спортчулардын аркасы менен мүмкүн болду. Алар өлкөбүздү эң жогорку деңгээлде көрсөтүп жатышат. Албетте, бул өзгөчө командалык мелдештерде, мисалы, Билли Джин Кинг кубогу же Азия оюндарында кошумча жоопкерчилик жаратат. Бирок сен өзүң үчүн гана эмес, бүт өлкөң үчүн ойноо бул сөз менен жеткире алгыс сезим. Это непередаваемое ощущение, когда ты выступаешь не только за себя, но и представляешь всю страну.
Наверное, сказал бы все вместе, но в первую очередь это системность, так как Федерация тенниса Казахстан очень... Биринчи кезекте бул системалуу иш. Казакстандын теннис федерациясы оюнчуларды кичинекей кезинен тартып колдойт. Азыр биз федерация жаштар арасында да, профессионалдык деңгээлде да жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатат деп так айта алабыз. По прошествию стольких лет, то есть федерация показывает очень хорошие результаты и на юниорском теннисе, и на профессиональном. То есть мы это можем, очевидно, сейчас говорить, потому что... Мисалы, Елена Рыбакина Австралия турнирин жеңди. Анна Данилина была в финале. Анна Данилина финалга чыкты. Если взять... Бублик дүйнөнүн алдыңкы ондугунда. Жаштар арасында да ийгиликтер бар. Зангар, Амир Амарханов сыяктуу оюнчулар мыкты жыйынтыктарды көрсөтүштү. Булардын баары системалуу иштин жыйынтыгы экенин далилдейт. Федерация ар бир моунда күчтүү оюнчуларды тарбиялоого аракет кылууда. Каждое поколение, федерация старается, чтобы в каждом поколении было, в каждом возрасте были какие-то сильные игроки. Бирок системанын колдоосуна карабастан теннис эң кымбат спорт түрлөрүнүн бири бойдон калууда. Ар бир жаш теннисчинин чоң спортко жол алганы дагы эле анын үй бүлөсүнүн олуттуу каржылык салымдарынан башталат. Советую, даже не знаю, что, если честно, потому что, да, на самом деле это очень дорогой вид спорта. Чынын айтсам, кеңеш берүү да кыйын, анткени бул абдан кымбат спорт түрү. Балдар жана өспүрүмдөр теннисинде негизги салымды көбүнчө ата-энелер кошот. Башында бардык чыгымдарды алар өздөрү көтөрүшөт жана буга даяр болушу керек. Ошондой эле баланын келечекте ийгиликтүү теннисчи болор болбосун эрте жашында айтуу кыйын. Ошондуктан балага дароо чоң үмүт артып, сени тенниске бердик, эми сен келечектеги Рыбакина болосуң деп талап коюу туура эмес. Ар кимдин өз жолу бар. Эң негизгиси баланы колдоо. Эгер теннисти тандасаңыздар, анда ошол жолдо колдоп, жардам берип туруу керек. Сделали выбор в пользу тенниса, тогда как бы придерживаться его и пытаться поддерживать своего ребенка. На самом-то деле это, опять же, совокупность факторов. Результат – это не просто одно действие. Результат – это... Чынында жыйынтык. Бул бир эле аракет эмес. Көп факторлордун жыйындысы. Мисалы, таланттуу оюнчу каржылык колдоосуз чоң деңгээлде ойной албайт. Бул мүмкүн эмес. Ошол эле учурда талантсыз оюнчуга акча берилсе, ал белгилүү бир деңгээлге чейин жетет. Бирок андан ары өсө албайт. Демек, ийгилик бул көп факторлордун айкалышы. Менин оюмча, Казакстанда бул система барган сайын күчөп жатат. Өлкө азыр оюнчуларды сырттан гана чакырбастан өзү да мыкты спортчуларды тарбиялай баштады. Муну жаштар арасындагы жыйынтыктар да далилдеп турат. Можно сказать, да, покупает игроков, а уже и сама производит хороших игроков, и наши результаты юниоров об этом говорят сами за себя. Теннис федерациясынын системалуу колдоосу эмгекчилдик жана күчтүү мүнөз. Жибек Куламбаевага өз жолун улантууга жардам берип жатат. Ал жаракаттарды, кыйынчылыктарды жана күмөн саноолорду жеңип өтүүдө. Ну да, это большая честь. Өлкөнүн намысын коргоп чыгуу чоң сыймык. Албетте мүмкүнчүлүк болсо, негизги максат Олимпиададагы тандоодон өтүү жана өз өлкөм үчүн татыктуу деңгээлде чыгуу. Страну. Ну, наверное, в первую очередь
в спорте. Профессионалдык спортто эң маанилүүсү жаракат албоо. Анткени жаракат спортчуну оюндан чыгарып, психологиялык жактан, физикалык жактан да чоң таасир этет. Ошондуктан эң башкысы ден соолук, машыктыруучу менен бир багытта иштөө маанилүү. Менимче жибектин максаттуулугу жана эмгекчилдиги ага жакынкы 3-4 жылда жакшы жыйынтыктарга жетүүгө жардам берет. И трудолюбие Жибек поможет ей подняться, и в следующие 3-4 года мы, возможно, увидим хорошие результаты. Ар бир сокку, ар бир машыгуу жана ар бир жеңиш — бул тарых. Жибек Куламбаева жөн гана теннисчи эмес, ал Казакстандын өз ичинде өсүп келе жаткан каармандардын символу. Ал өз тарыхын жазап жатат. Бул күчтүн, мүнөздүн жана өзүнө болгон чексиз ишенимдин тарыхы.